басып өтөбүз. Зардалыга жетүү үчүн буга чейин мына ушул жерге дейри автоунаалар менен келип, бул жерге машиналарын токтотуп коюп, андан ары бул жакта жолдун изи турат, Асканын боруна салынган жалгыз аяк жол. Ушул жол менен жөө басып, ал эми жүктөрүн АТШ-терге жүктөп 2-3 саат дегенде айылга жетип барышчу. Эми болсо мына бул жакта жаңы жол салынган. Мындан ары биз жөө баспайбыз, автоунаабыз менен кетебиз. Барып көрөлү. Сарытала Зардалы жолу деп аталат. Ал эми жол салынган аймагы 8 километрди түзөт. Көпчүлүккө белгилүү болгондой, өткөн жылы өлкө башчысы Садыр Жапаров Зардалы айылына келип, жергиликтүү эл менен жолугушканда ушул жол маселеси көтөрүлүп, ошол эле жылы жолду куруу иштери башталган. Буюрса 20 декабрга каттам берүү алдында турабыз. Бүгүнкү күндө жолдун баягы катмарын шагылдоо, тегиздөө жумуштары жүрүп атат. Азыр шагылдоо иштери бүтсө, мына Зардалы айылынын тургундарына, Зардалы айылына келген конокторду уже машина менен өткөрүүгө мүмкүнчүлүк толук болот. Сарытала Кызыл Таш Зардалы автожолу министрибиз Абсаттар Токтогуч Сыргабаевдин көзөмөлүндө болуп, ал киши дагы өзү көп жолу ушул аталган жолго келип, көзөмөлдөп, белгиленген мөөнөткө бүткөрүү боюнча талаптарды коюп, биринчи кезекте коопсуздук эмелерин сактоо боюнча талаптарды коюп, көзөмөл кылып атты. 6 декабрда министрибиз өзү келип карап кетти жолдун курулушун. Өзүңүздөр байкагандай, эки Асканын ортосуна салынып жаткан жолдун ылдыйында Кожешкен дарыясы агат. Буга чейин жол менен айылды бириктириш үчүн Кожешкен суусуна жергиликтүүлөр ашар жолу менен жөө жүргүнчүлөр үчүн көпүрө курушкан. Бүгүнкү күндө жөө жүргүнчүлөр үчүн дагы жана автоунаалар үчүн дагы көпүрө курулду. Куруучулардын айтымында бул Кыргызстандагы өзгөчө көпүрөлөрдөн узундугу 30 метр, ал эми суунан 8 метр бийиктикке курулган, 90 тоннага чейин жүктү көтөрө алат. 1,5 айда курдук. Бул көпүрөнүн эмне өзгөчөлүгү бар. Бул темирден болду бардыгычы. Темир дагы жөн мындай простой темир эмес. Мындай жүк көтөрүмдүүлүгү өтө күчтүү да. Ишик так 90 тонна көтөрөт. Бул жагында жөө жүрүүчү жол бар, көпүрөнүн эме бар, пешеход тротуар бар оң жагында. Ошол. Дагы жумуштары бар. Көпүрөнү эме дамбасын кылыш керек. Мына опорасы бар го көпүрөнү, ошону защита кылыш керек. Баягы бетондорду алып келип таштап, таштардан таштап, неме менен тизип кран менен кылыш керек. Бул жакта жүрө берет машиналар, биз ылдыйда иштей беребиз. Азыр бул жактарды кеңейтип атабыз, ушулар она кум түшө берет да. Ошолорду кеңейтип бүткөндөн кийин анан бул дамбаны баштайбыз. Жол бою мына ушундай чоң техникалардын дагы деле иштеп жаткандыгын көрүп жатабыз. Азыркы учурда ушул жолдорду тегиздөө дагы деле болсо оңдоо иштери жүрүп жатыр. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жумуш кандай болуп жатат? Эмне жумуш кылып атасыздар дегендей азыркы учурда? Жакшы, саламатчылык. Биздин фирмабыз жардыргычтар эми мындай түшүндүргөндө. Ошол жерде 1 жылдан бери жумуш жасап атабыз. Основной ушу биздин мынандай техникалар менен ошо мына жоолорду, таштарды жардырып, бүгүнкү күндө жумушчулардын күжүрмөн эмгектеринин натыйжасында мына срокко бүтүп калды деп айтсак болот. Жаандар болду, суу күн сууктугуна карабай, башкаларга карабай кыйынчылык болду, ама албетте. Но жеңдик десек болот бүгүн баардык кыйынчылыктарды. Карага. Азыр каяктан кантип каттадыңыздар? Ушул жак менен каттап жатабыз. Жөө дагы, техника менен дагы бир 10 күндөй болуп калды жол ачылганына. Ушул жак менен каттап жатабыз. Буладан суранып эме да, эме ылдыйга той болуп калат же дагы башка иштер менен продукттага ушул жак менен каттап жатабыз.
Негизи жол кандай болуп салынды, негизи сиздер ойлогондой болду? Жолдун негизи өтө жакшы, сапаттуу дагы, башкасы дагы жакшы да жол. Мындай өйдөлдөй дагы баардыгы жакшы. Көпүрө дагы барсаңар көрөсүңөр. Көпүрө да 90 тонна алып деп ошол 90 тонналык көпүрө да салынып бүттү. Мурдагы жолуңуздар жабылып калды да, машина? Ол жабылды, жабылганга да мына 3 ай болуп калды. Октябрь, ноябрь, декабрь 3 ай болду. Азыр убактылуу ушул жерден каттап атат экенсиз. Убактылуу каттап атабыз, ооба. Кадимкидей машина айылга чейин жетет, Жетет, ооба. Сары Тала Зардалы жолу деп аталат. Ушул оңдолгон аймагы 8 километрди түзөт. Ал эми кеңдиги мына азыр өзүңүздөр караңыздар, мына бул жерде 2 автоунаа кенен батат экен. Биз болсо ушул автоунаабыз менен айылга чейин барып, мына азыр кайтып жатабыз. Жол өтө татаал жол. Өтө шарттуу да кыйын болду. 1 жыл ичинде куруп бүттүк да. Почти что жол бүтүп калды. 20-сына эл каттаса болот да. Азыр деле каттап атат эл. Дагы эме кыла турган иштери бар, кылып атабыз. Жолду элге каттоого бергенден кийин дагы иштери бар. Барьер безопасность, сел өткөргүчтөрдү куруш керек. Ошондой иштери бар дагы иштейбиз. Зардалы эли үчүн сонун жол болду. Баткен менен Зардалыны байланыштырган жол өтө чоң жол. Буга чейин эл кыйналып жүргөн жолсуз, билесиңер. Баягыдай кичинекей жол менен каттап, кыйналып жүргөн. Эми мына Кудай кааласа Зардалы эли үчүн сонун өтө чоң жол. Сиздер үчүн мындай бир кооптуу болгон жокпу? Анткени барьер жолдун орунда болуп атат. Кооптуу, конечно, кооптуу болду. Эми ушуну салабыз, курабыз деп міндеттерин мойнуга алгандан кийин бүтүрдүк да. Кыйналдык. Эми ону өзүбүз билебиз деп. Максатыңыздарга жеттиңиздер. Кудай кааласа ийгиликтүү бар жок жакшы болду. Жакшы бүтүрүп алдык аман эсен. Кудай сактап көп жерлерде бүтүрүп алдык. Кудайга шүкүр. Мисалы кандай жерлер өтө кооптуу болгончуларын айтып берсеңиз, балким эмне болду? Кооптуу болгон учурлар шу ташты жардырсаң мындай түшпөй калат. Төгүнө барыш үчүн дагы түшүп кетет. Ушундай кыйын иштер болгон. Ошолорго да эптеп кыйынчылыктардан өттүк. Ушул бул жер, ону азыркы өткөн жерлер бардыгы эң өтө кооптуу жерлер ошол жерлер. Ал жерде 500 метр, так 500-800 метр жер өтө кооптуу болчу. Анан бул жер. Канча бийик болду мына дарыянын этеги? Ар кыл эң эме жери, эң жакын жери бул жер. Бул жер болду 10 метр. 15 метр почти. Калганы ондон бийик да. Мындан сырткары Баткенден Зардалы айлана алып келген Соок-Кан Зардалы жолунун Таян Сары Тала жолунда дагы оңдоо кеңейтүү жумуштары жүрүп жатат. Ал жолдо тар 6 метр жол болгон 5 категориядагы. Бүгүнкү күндө аталган жол 10 метрге чейин кеңейтүү иштери башталды. Март айына чейин кеңейтүү иштерини толук Таян Сары Тала участкасыны аяктап колдонууга беребиз. Аталган жерде автоунаа каттамы мурда дагы болгон, бирок баягы кооптуу участкалар катталган. Жол коопсуздугун камсыз кылуу бөлүмү тарабынан 6-7 участка катталган болчу да. Ошолорду дагы жоюп, март айын 2026-жылдын март айына чейин толук кандуу баягы жолду кеңейтип каттамга беребиз. Зарыл ишиң болбосо Зардалыда эмне бар, кокус ишиң болбосо Кожешкенде эмне бар деген сөз бекеринен эмес. Кыргызстандагы шарты катаал, жетүүгө кыйын болгон айылдардын бири дал ушул Зардалы айылы. Зардалынын жаңы жолу жакты бизге. 1 саатка жетпеген аралыкта жеттик. Эми албетте айрым жерлеринде бир аз корко турган жерлери бар. Бирок жөө ат эшектер менен басып барган караганда алда канча коопсузураак. Негизинен жолчулар дагы деле иштеп атыптыр.
Бали дедик жолчуларга. Азаматсыздар. Белгилей кетсек, Зардалы Баткен районундагы шарды катаал жетүүгө кыйын болгон айылдардын бири. Аймакта 100гө жакын кожолук жашайт. Былтыр алгачкы жол айылга өлкө башчысы барып, жергиликтүү эл менен жолугушкан. Анда жол куруу жана электр жарыгын тартуу маселеси айтылган. Натыйжада күн панелдери коюлуп, элге жарык берилген. Эми болсо жолу бүтүп пайдаланууга берилүү алдында турат. Мингүл Көчөрова, Абдрашид Саттаров, Кайратбек Бексултан уулу, Баткен облусу.